Ne olur da taytın ne oldu? Yine kadın bir taytlar atı atı damlak. Damlak mı atı da? Taytlar jüyelin atı atı değil. Kırgızlar ne oldu Kırgızlar? Kırgızlar işte geziyor. Böyle bin tatlı. Tar diyor da cennet. Ve kegile Kırgızlar bardın aktatır tamakanyak bardın kegile leylek atış balık başta alıp durcu. Ağız birege oq deydi Kırgızga. Haydi. Yaklaştı top. Yakana canını de. Haydi. Mana jamoat Köktaş'ın emesini tosup alıptır. Tajiklar. Ayakta uruş çıkıptır. Ötközüp aytat eken. O aytkan maşinelerini koyup qatar turgan. Ötelbey turabız. Atış baştaldı. Atış olatat. Düşüp kegile bardığınar. Samarkandek aktatır bardın düşüp kegile. Canguak. Leylek bardın düşüp kegile. Atı atal. Adamga tiydi mi? Adamga tiydi etme. Atı başta atılacak. Adam attı. At şurada be. Direkt 5-6 evet Türkiye. Tiydi mi? Atış baştaldı. Atış olatat. Düşüp kegile bardığınar. Samarkandek aktatır bardın düşüp kegile. Canguak. Leylek bardın düşüp kegile. Atı atal. Adamga tiydi mi? Adamga tiydi etme. Atı başta atılacak. Adam attı. At şurada be. Direkt 5-6 evet Türkiye. Tiydi mi? Ha? Men Jakor'u diyorum ya. Jakor'da yol tostu koydu. Atış baştaldı. Atış olatat. Düşüp kegile bardığınar. Samarkandek aktatır bardın düşüp kegile. Canguak. Leylek bardın düşüp kegile. Atı atal. Adamga tiydi mi? Adamga tiydi etme. Atı başta atılacak. Adam attı. At şurada be. Direkt 5-6 evet Türkiye. Tiydi mi? Ne olur da taytın ne oldu? Yine kadın bir taytlar atı atı damlak. Damlak mı atı da? Taytlar jüyelin atı atı değil. Kırgızlar ne oldu Kırgızlar? Kırgızlar işte geziyor. Böyle bin tatlı. Tar diyor da cennet.
Kegele Kırgızlar bardın Aktatır Tamakanyak bardın kegele leylek atış balık başta alıp duruşu. А? Мен Жакоров көрдүм да. Жакорго жол тосуп койду. Сөз Улукбек Тойшыбаев Кошкоровдо. Рахмат. Тайырбек Дүйшекевич айтып койсоңуз, мына биз 2009-жылда моратория боюнча өзгөртүүлөрдү киргизип, чек ара зонасындагы аймактарга мүмкүнчүлүк бергенбиз трансформацияга. Эмне иш аткарылып атат? Вакытты токтоткула. Чегералар боюнча биз жанагы жакындагы сиз караган маселенин алкагында дагы бир топ маселелерди чечпедикпи? Ал боюнча финансылык маселелер да бөлүнгөн. Жанагындай чегараны жанагы социалдык объекттери боюнча дагы ал боюнча сизде толук маалымат болуш керек. Эгерде болбосо сизге биз жазуу түрүндө бардык эмне чаралар көрүп атканы тууралуу бардыгын бере алабыз. Жакынкы 2-3 айдын ичинде бир топ чечимдер кабыл алынды. Мен вакытын токтотуп туруңуздар, кетирбей туруңуздар. Түшүнбөгөн министрлерге мен кайра айтып коеюн, кайталап. Токтотуп туруңуздар. Вакытын токтотуп туруңуздарчы. Токтотту. 2009-жылдагы моратория мыйзамга өзгөртүү кабыл алып бергенбиз. Чек арадагы кооптуу жерлерди трансформация кылууга мүмкүнчүлүк берели деп. Ошо боюнча эмне жумуш аткарылып атат? Канча жер боюнча сиздерге сунуш келди, канчасын кабыл алдыңар, албадыңар деген. Кадамжай районунан материалдар келип түштү, приграничный территориялар боюнча. Кара Суу районунан былтыр, по-моему, Барак айылы 18 гектар жерди ошол трансформация кылып берилген. Так, маалыматыңар да жок, билбейсиңер. Себеби силер кош көңүлсүңөр. Улуттук коопсуздук силерге баары бир. Силерге ошо Бишкекте жылуу, жакшы, жумшак жерде жүрөсүңөр, кабардар да эмессиңер. Мына ошол жерге барып 2011-жылы депутаттык комиссия барып келип токтом кабыл алганбыз. Токтомубузду уруп ойногондон кийин мыйзам кабыл алып, мүмкүнчүлүк бердик. Эмкиге чейин бир жерде жылдырган жоксуңар. Отписка кылып, ал кабинеттен бул кабинет, бул кабинеттен ал кабинет. Ал жерлерди тажиктер басып кетип атат. Өзбекстан жарандары басып алып атат. Бул Лейлек районунда, Баткен районунда, Кадамжай районунда, Араван районунда, Кара Суу районунда айта берсек, мына бүт Алабыкка түштүктө толук менен бар. Силер мына көч коңул болуп ушуга эч көңүл бурбай атасыңар. Акча бирдеме өнүп калабы деп немеге колуңардын подпись алганы келгенде эле тилемчилеп тура берет экенсиңер. Ушунуңарды токтотпойсуңарбы? Ошол жерлерди, кээ бир жерлерди волевой решение менен губернаторлор берген. Мына 5 гектар жерди тажиктер басып алыптыр. Мына эрге силер куруп алгыла деп. 20 адам үйүнү куруп алган. Жыл сайын прокуратура барып акча доолайт алардан. Алар чектейли, границаны чектейли деген мүмкүнчүлүктө. Мына мыйзамдар боюнча орустарда бир кеп бар. Благими намерениями вымощена дорога в ад деп. Азыр силер кичине мындай элдин көйгөй маселелерин айтымыш болуп туруп, өзүңөрдүн эртеңки күндө мынабы Бишкектин атарабында башка жакшы жерлердеги жерлерди сатуу, ошолор трансформация. Мына кече жакында бир жакшы чиновник ошо Бишкектин атарабындагы айылдын бирөөсүнөн $8 миллион ошо баягы жерини сатты. $8 миллион. Мына ушундай иштерди силер дагы кылайын деп атасыңар. Андыктан эгерде чыныгы элдин маселесин чечем десеңер, жаңы Тынчтык Шайназаров айткандай, целевой кылып туруп жасаган 10 секунд бүтүрүңүз. Бүт мүмкүнчүлүк бар эле. Тайырбек Дүйшекевич, мен сизге дагы бир жолу айтам. Мамлекеттин коопсуздугу болуп аткан жерден акча доолаганды токтотуп туруп контролго албайсызбы? Сиз бүгүнкү күндө даже билбейсиз кайсы жерден кооптуу бая погранзастава курабыз, объездной жолдорду курабыз деп туруп категориядан категорияга өткөрүү боюнча. Рахмат. Жооп бересиңерби? Урматтуу депутат, албетте сиз айтканыңызда это серьезное обвинение. Эгерде андай фактларыңыз болсо бериңиз, биз териштиргенге даярбыз. Эч кандай эч кимдин тилемчилик кыла турган бул жерде ниети да жок.
Бир фактын айта кетейин, жанагы Кара Сууда барак айылы боюнча буга чейин жер берилген. Ал жерди эми сатып ийген, ошо алган кишилер кайра өздөрү. Андан кийин дагы жер сурап атат, аны дагы караштырып атабыз. Ошол маселелер бар. Бирок жанагы сиз айткандай, эч кандай бул жерде сиз мурдагы өкмөттөр менен алмаштырбаңыз бизди. Мурдагы бийлик менен алмаштырбаңыз. Биздин анда ниетибиз да жок. Мындан кийин дагы ошол жердин баарын жөнгө салыш үчүн биз мыйзамдап келип сиздер менен кеңешип атабыз. Сиз мындай кылгандан кийин эгерде жанагындай сөз айтылганда сөз түрдө далилди бериңиз, же болбосо бизге кайрылыңыз. Biz o adamlardı çin ele eğer akçalgan bolsa, je olmasa akça ümit ötötkən bolsa, anı biz özünüz görüp atasız, bu adamlar ошол боюнча түрмөдө отурушат. Укбек Тожаев, бүтүрүңүз 10 секунд. Келгениңиздерге 7 ай болуп калды. 7 айдан бери дагы маселе чечилбей атат. Инвентаризация кылып көрүңүзчү, канча жер боюнча ушундай трансформация сунуш келген. Ал жерде объездной жолдорду куруу боюнча, погран заставаны куруу боюнча сунуштар келген. Мына жерлерди айылдарга берели, ошо Тажикстандын, Өзбекстандын жарандары басып алып аткан жерлерди деп айтып атабыз. Рахмат чоң.